Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр биздин студиябызда орун алган коноктор бар. Негизи айтып коет экен, көптөгөн эмоцияларды өзүнө камтыган адам ал чыныгы сүрөтчү деп. Мына ушул өзүнүн сүрөттөрү менен көпчүлүктөрдү таң калтырып келген Кыргыздын дагы бир таланттуу сүрөтчүлөрүн тааныштырсак, Саркын Сооронбаев жана Кадыр Беков. Саламатсыздарбы? Кутмантаңыздар менен кош келиңиздер. Көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Андан кийин биз сиздерди жакында эле Түркия жергесине барып, ошол жактагыларга мугалим болуп келди деп уктук. Ушул тууралуу айтып бериңиздерчи, канчасына чейин барып келдиңиздер? Өткөн айдын октябрдын 12-синен 22-сине чейин болдук. Бул Түркиянын түштүк жер ортолук деңизинде, Мармариш шаарынын жанында экен, Паламут Буку деген. Бул эми бизче айтканда айыл да, бирок айыл сыяктуу дейбиз, ошол жерде академия художеств бар. Ал жерде көптөгөн баягы биздин мурунку союздагы художниктер. Анан кийин четтеги мына Европадагы, биздин алдыбыздан ушу италиялык художниктер келип кетишкен экен. Ошол жерден барып биз өзүбүздүн баягы мастер-класс көрсөтөбүз да, ким кандай эмнесин көрсөтүшкө. Ол жерде азын эмелери бар. Ошол жерден барып сүрөттөрдү тартып, мына 10 художник барып келди көрсөтүп. Бүгүн биздин студиябызга куру кол келбей картина көтөрүп келиптирсиздер. Ушул картина тууралуу кеп кылсак анда. Мен мындай колума кармап алат окшойм, Мисалы, сиздин колуңуздагы биринчи картина бул Ысык көл окшойт. Менин сүрөтүм, мына ошол Книдас деген Түркиядагы шаар. Ысык көлдө бизде азырынча мындай парустар келе элек, келет болуш керек, Кудай буйрса кийин. Бул Турциядагы Книдас деген шаар. Бул жанагы деңиздин жээгине эртелеп барып ошол мен бул жерде жашагам, мурда дагы 2-3 жыл жашап кеткем. 10 жылдан кийин дагы бардым да, мына ушул жерде бир өзүнчө бир кызыктай бир нерселер бар да. Бул жер ортолук деңиз деген абдан жылуу. Абдан сонун бир климаттуу жери бар, жакшы жер да. Именно ошол сүрөтчүлөр үчүн, сүрөтчүлөрдүн жанагы чыгармачылыгына бир толкундандырууга аябай бир сонун шарттар бар да бул жерде. Ошол жерден эргүү сөзсүз. Мына ушул жерден анан жана мына ушундай картиналар жаралды. Бул жерде жанагы кеменин турушу, ошол көлдүн жээгинде жүргөн мышыктар, пальмалар, жана илгерки Византиядан калган скульптуралар, көп нерселер бар да. Сиз демек ушул нерсени көрүп, анан кийин кайра сүрөткө чагылдырган турбайсызбы? Ал эми бул картина кийинки картинканы алалы. Бул сиздин картина болсо айтып бербейсизби? Бул жакта эмне чагылдырылган? Биз көрүп турабыз, абдан сонун пейзаж экен. Кандай абалда? Бул пейзаждагы ошол жерде бар, Паламут Буку деген. Бирок бул с натуры эмес, баягы орусча айтканда под впечатлением да, баягы мен өзүм кичине фантазермун. Өзү ал жер жакшы экен. Бул Средиземный море менен Эгейский деңиз менен жакын жерде. Эме эмне деп коет эле, баягы зона отдыха деп коебу, ошондой экен да. Эс алуу жай да. Анан кийин вот впечатление менен тартканмын, эме болду. Жакшы. Бүгүн бизде толкундоолор менен тарткан турбайсызбы? 5-те кечинде эме 5-те эме болот. Бизде көргөзмө ачык келди. Каякта болот? Галерея М деген. Галерея М тарихин айтып койсоңуз. Эме проспект Манаса менен Пчуй. Ошол жерде эме жалып турат да, ошол жерде саат 5-те ачылат. Канча күнгө чейин созулат? 17-сине чейин. 17-сине чейин. 17-сине чейин созулат. Декабрга чейин. Ким кайсы сүрөтчүлөрдүн көргөзмө ушундай картиналары коюлат дегендей, негизи көргөзмө өзүнө эмнени камтыйт? Биз 10 сүрөтчүбүз да. Вот бардыгыбыз где-то бир 17 ушунча сүрөтчү ар ким илет да, ошол жерден көрөсүңөр эме болуп туруп. Сиздерге мындай суроо берим келип атат. Баягы сүрөтчү болуп төрөлбөйт деп коет го, сүрөтчү болуп калышат дейт. Кантип сүрөткө келип калдыңыздар? Кантип сүрөт тартып калдыңыздар? Сүрөткө менимче бул биринчи очереден кенден болуш керек деп ойлойм да. Эгер ата бабанын бир немеси болбосо, бул жөндөн нерсе болбойт да. Ооба да, мындай Ал бул талант берилбесе сүрөтчү боло албайт дегендей. Ал экинчиси болсо бул сөз окуш керек. Муну профессионал билим алыш керек. Ал билим алмайынча баягы биз талантты өтөп өткөнбүз. Бул таланттын аржанында көптөгөн иштери бар да, иштеш керек. 1% талант, 99% эмгек. Сөзсүз түрдө. Сизчи ушул суроого жооп берип койсоңуз. Эме сүрөтүн вообще кичинекей кезимден эле. Эмне дегенде баягы эркелетип байкелерим эме алганда эле талашчу элем эмелерин. Калем алып. Анан кийин биз СССРда туулганбыз да, СССР убакта. Ал убакыттын эси жакшы болчу эле. Баягы Дом пионеров деген бар болчу. Ошон үчүн баягы балдардын ар бир баягы ырдайбы, же чоподон бирдеме кылабы, же сүрөт тартабы. Эме кылып туруш керек да, мындай жардам берип, алып
калем салем кылып мындай аны ыймалса өздөрү эме болот. Сөзсүз түрдө. Ну не обязательно баягы сүрөтчү болот, бирок эмеси маданияты өсөт да мындай. Шыктандырып. Билесизби, азыркы келерки суроо ушул биздин көпчүлүк теле көрүүчүлөр үчүн абдан кызык болсо керек. Негизи Леонардо да Винчинин Мона Лиза картинасын баарыбыз билебиз. Жана көпчүлүк инсандарда суроо пайда болот. Бул айымда кандай өзгөчөлүк бар? Бул сүрөттү эмне үчүн дүйнө эли ушунчалык деңгээлде баалашат деген биздин кыргыз сүрөтчүлөрүнүн оюн билгим келип отурат. Жок, ал убакыт өзү мындай классический убакыт болчу эле, Италиянын эмеси болчу, чоң рассвети болчу. Өсмөс. Анан кийин өзү Леонардо да Винчи дагы эме болчу да, мындай экспериментатор, ал эмелери көп болчу да, баягы наука, медицина, архитектура жагынан. Мона Лизаны дагы азыр эме баягы парадоксальный эме кылып атышат, мындай өзүнөн өзү тартуу же бирөөдөн эме болуп туруп, историяда калган жок да. Просто ал убакта эме болчу да, көбүнчө мындай чисто баягы не деп койсо эле, баягы искусство өсүп аткан убакыт болчу да, мындай изилдөө эме болуп туруп, ошон үчүн такой классический эме да мындай. Ал эми сиз бул портреттен кандай өзгөчөлүктөрдү көрө аласыз? Менимче бул Мона Лизада ошол убакта тарыхты, убакытты чагылдырган болуш керек деп ойлойм да. Да Винчи. Анткени бул ошол кезде жанагы натурадан тартуу же болбосо бир нерсе болгон эмес. Бул ошол убактагы Византиянын өнүгүп өсүп турган кези. Ошол аялдын келбетинен, колунун турушу, баардыгы тынч бир убакытта болгондо ошону чагылдырган деп ойлойм да менимче. Жакшы, анан сиздерге мындай суроо берим келип атат. Баягы чыгармачыл инсандар айтып коюшат го. Мен ушул ырымды, башкаларымды бөлүп карабайм, бирок ушул ырым өзүмө аябай жагат. Ушул ырымды уккан сайын өзүм ушундай эргип турам деп. Сиздерде деле бир ошондой бир сүрөттөрүңүз болсо керек. Сөзсүз. Кандай сүрөтүңүз, качан тартылган сүрөтүңүз сизге ар дайым ушундай жакшы маанай тартуулайт? Бул эми сүрөттөрдүн менимче менин өзүмдүн мындай не деп коет, кол жазмамда өзгөчөлүк, мына сүрөтчүлөрдүн айырмалары болот да бири-бирине. Ар бир сүрөтчүнүн өзүнүн бир айырмачылыгы болот. Менде жанагы абстрактный бир лирикалык сүрөттөр да. Цвет, композиция, мына ушу көлдүн бир состояниялары, мына ушуларды менен мен өзүм ушундай өзгөчөлөнүп турам го деп ойлойм да. Композиция жагынан. Анан эми ошол көп жерлерге барабыз, четтерге чыгып калабыз. Чет мамлекеттин ошол жерлердин дагы бир өзгөчөлүктөрүн алып тартканга аракет кылабыз. Мисалы ошол эле Византия, ошол эле башка мамлекеттер. Анан өзүбүздөгү, конечно, өзүбүздүн өтө чоң өзгөчөлүктөр кыргыздарда дагы. Биздин дүйнөбүздү билбеген көп бир жакшы нерселерибиз бар. Ошолорду көрө билсек, ошолорду сүрөтчүлөр аркылуу бере билишибиз керек. Сизге ушул суроону узаткым келип атат. Ошо суроо экен. Мен мындай эмете албайм. Кайсы жакшы эме болуп туруп, не дегенде баягы ой келе берет да, композиция баягы эң кичинекей бала ширинирээк болгон дегендей эме да, мындай ордуда турбайсың да. Баягы изилдейсиң постоянно, ошо творчество ошол жагынан жакшы. Ал болбосо токтоп каласың да. Ушундай учурларды угуп калганбыз бир экөөбүз. Улам ушундай тамекиден тартып коюп, ушундай окшошпой атса, ичинен мындай толгонуу болуп, ойлонуу болуп дегендейчи. Анан кийин ушундай сүрөтүн тартып бүткөндө, ох деп бир чоң жумушту бүтүргөнсүп, жыргап, мелдирип калышат. Сиздерде деле ушул болуп турат болуш керек. Негизи сиздер айтып калдыңыздар, ушу чет мамлекетке чыкканда ушул деңиздин жээгин көрүп, ушул кооздукту көрүп картинага түшүргөн экенсиздер. Мындай учурлар көп эле кездешеби? Ооба. Кандай учурларда кездешет? Эми бул баягы биз союз таркагандан бери ушу жүрөбүз да. Чет мамлекеттерге көп чыгабыз, ошолор чакырышат. Мына кадыр көбүнчө Испанияга барып иштейт, Франция, Испанияга. Ошондой бир чет мамлекеттерге барганда баягы чыгармачыл адам өзүн дагы бир эргүү. Ошондо биз өз жерибиздин баркын дагы билет экенбиз да. Биз бул жерде жүрүп жакшы сезбесек, ошол жерге барганда дагы ушу өз жерибизди салыштыруу менен билет экенбиз да. Анан биздин жер жакшы болуп кетет. Сөзсүз да. Жакшы. Биз аларга культурабызды көрсөтүп, дагы эме кылабыз деп. Мактанабыз. Чоң рахмат, анда келип бергениңиздерге рахмат. Чыгармачылык ийгиликтерди, эргүүлөрдү каалайбыз. Буюрса бүгүн 5-те болот экен көргөзмөңүздөр. Жакшы өтсүн. Жана ушундай жакшы картинкаларды элге, элдин көзүн сүйүнтүп жүрө бериңиздер. Чоң рахмат сиздерге. Урматтуу теле көрүүчүлөр, программабызды алдыга карай бизди алдыда жакшы бир материал күтүп турат. Ал жакта баарыбыз билген Кайратбек Примбердиев ушул РТР телеканалындагы главная сцена сынагынан кийинки жашоосу азыр кандай уланып жатат? Алдыдан жалпыбыз чогуу жооп алалы. Андан жолугушабыз.